камырга жакынбыз да. Артроз деген эмне? Учуңдардын күчүнө, алына көңүл бурушпайт. Анда бул курамында бир нерсе бар. Көбүнчө учурда бул гормон. Себептери? Бул эмне үчүн мага артроз деп койду, эмне үчүн башка врач артрит деп койду деп. Биздин Кыргызстанда ушу гиподинамия. Саламатсызбы, урматтуу достор. Бүгүнкү биздин коногубуз Таалай Турготов. Таалай Турготов бизде белгилүү ортопед, травматолог. Туура айттымбы? Таалай бүгүн бизге артрит жана артроздор жөнүндө айтып берет. Биринчиден өзүнүн кесиби боюнча ортопед, травматолог. Ошондо ортопед, травматолог кандай ооруларды дарылайт? Анан барып берки темага өтөлү. Ушул тема айтып берсеңиз ошол жөнүндө. Саламатсыңарбы, Чапар эже? Негизи ортопед, травматолог деген бул сөөк жана муун оорулары менен алектенет. Айырмасы эмнеде десеңиз, бул травматолог деген жанагы травмалар менен же болбосо жабыркаган учурлар менен иштейт. Ортопед болсо бир гана жабыркаган эмес, ошондо өсүп туура эмес өсүп аткан сөөктөрдү, туура эмес же болбосо деформация болуп аткан сөөктөр менен, муундар менен иштешет. Эң жакшы. Бүгүнкү темабыз анда артроз, артриттер боюнча. Анткени ушул оорулар боюнча көп суроолор бар. Эмне артроз деген эмне, артрит деген эмне деп ушулор боюнча айтып кетсеңиз. Эң туура айттыңыз. Негизи артроз менен артрит аябай көп кездешет. Өзгөчө азыркы убакта биздин Кыргызстанда ушу гиподинамия учуру аябай көп болгондуктан ушу артроз менен артрит баттан ушу чыгып турат да. Эгерде айырмасы эмнеде десеңиз, артроз менен артриттен бул артроз деген бул ушу муундардын жешилгени артроз деп аталат да. Негизи эң башынан эле ар бир муунда ошо кемирчек болот. Ошо кемирчектин калыңдыгы, мисалы үчүн ушундай десек, убакыт өткөн сайын ал кичинейип, ичкерип атып, андан кийин кээ бир жерлери такыр жок болуп калат, кээ бирлери ишкерип калат. Ошондуктан оорута баштайт да. Муну артроз деп аталат. Эгерде артрит дей турган болсок, бул ушул артрозго башка бир нерсе кошулганда, бул орусча айтканда воспаление деп коет. Инфекциялары? Ооба, ошо инфекцияларды дагы артритке кирет. Бирок ошо Америкада же болбосо чет өлкөдө, Европада артрит, остеоартрит деп коет да. Бул инфекция болбосо деле остеоартрит дешет. Анткени көбүнчө учурда ошо артроз деген биздин ошо совет учурунан эле калган диагноз артроз менен калды. Ошондуктан артроз деп айтышат да. Бирок чын айтса, бул артроз жалгыз өзү пайда болбойт. Ооба, артроз сөзсүз түрдө артрит менен чогуу болот да. Ошондо артроз, артрит деп айтышат. Азыр убакта акырындан уже биздин терминология артроздон артритке өтүп баратат. То есть көнүмүш турбай, артроз деген көп жылдан бери артрит болуп, анан беркиге өтөт экен да, ушундай. Ошондой айтса деле болот. Анан кээ бир пациенттер бул эмне үчүн мага артроз деп койду, эмне үчүн башка врач артрит деп койду деп айтышат да. Анан ушундай түшүнбөстүк болбош үчүн ошо артроз, артрит деп коюп атышат азыр көбүнчөсү. Бир убакта эле болушу мүмкүн да, артрит да, артроз да, Дал ушундай. Бир убакта артроз дагы, артрит дагы болот. Мисалы үчүн, эгерде көчөдө жүрүп эч кандай оорубай, жакшы эле жүргөн адамды рентгенге тарта турган болсо, мисалы үчүн тизесин, ошондо артроз деп чыгат да. Анткени ичинде эчтеке козгобойт, эчтекеси оорубайт, жүрө берет. Бирок кемирчеги улам жаш өткөн сайын жешиле берет. Бул натуралдуу эле жешиле турган процесс. Демек, улуу муунда болот турбайбы артроз? Улуу муунда ар биринде, эгерде статистикага таяна турган болсок, канча жаштан баштап? 95% 50 жаштан кийин артроз бар. Кээ бирөөнүкү биринчи деңгээл, кээ бирөөнүкү экинчи, кээ бирөөнүкү үчүнчү деңгээл болуп кетет. Деңгээлине жараша. Ооба. Бирок көбүнчө учурда булар козгобойт, тийишпейт, эч кандай чектебейт да, жүрө берет. Мурункудай эле жашоо менен эле жашай беришет. Мисалы үчүн бетке брыш түшкөндөй эле артроз дагы тизеге же болбосо жан башка болот, ушундай болот. Бетке брыш түшкөндө жакшы эле жүрөбүз го, ошол сыяктуу эле. Ошо канча жаштан башталат артроздор? Көбүнчө. Тилекке каршы азыр ошо артроздун жашы жашарып баратат. Мурда эгерде
ушу кайрыла турган пациенттер 60-70-50 жаш боло турган болсо азыр андан да эрте келип атышат да. Ушу 40 жаштан даже баштап. Себептери мына сиз айтып кеткен гиподинамия, аз кыймылдоо. Эң көбүнчө себеп бул деген ушу кыймыл аракет жетишпегендиги, ушу буттардын булчуңдарынын алсыздыгы, же болбосо көбүнчө адамдар азыр мурункудай физика менен иштешпейт. Көбүнчө адамдар отурушат, офисте иштешет. Машинеге отурат, жумушка барат, отурат, кайра машина менен келет, отурат. Өзүнүн машинеси болбосо дагы Ооба, автобус общественный транспортко отуруп, көбүнчөсү. Бирок ушул өзүнүн мындай булчуңдарынын күчүнө, алына көңүл бурушпайт да. Бул аябай жаман нерсе, анткени ушу булчуңдардын алсыздыгы үчүн ушу атрофия же гипотрофия деп коет, ушу булчуңдарды ошонун кесепети болуп, муундарга кан жетишпегендигинен артроздун бат өнүккөнүнө ушу жол берип турат да. Кыймылдаса кан алмашуу жакшы болот, Албетте, эгерде кыймылдап турса, биринчиден бул булчуңдарына күч берет, булчуңдары чоңураак, күчтүүрөөк болот. Экинчиден ушу кыймылдаган сайын, чуркаган сайын, баскан сайын ушу кемирчекти улам мындай басып турат да. Эгерде кемирчек ушундай басым көрүп турса, анда ушу кемирчектен атайын ушу бала кыймылдап атат, ушу инсан кыймылдап атат деп катуулатып турайын деп турат да. Организм, иммунитет ушу жардам берип турат. Анан сөөктөрү дагы, ушу кыймылдаган адамдардын сөөгү дагы, мууну дагы катуураак болуп турат. Ошол. Бир врачтын айтканын айтып кошуп коеюн. Мисалы дейт, сиз Ошко баратасыз же Нарынга баратасыз, жолго бир 4-5 саат кетет. Кыймылдабай отурсаңыз, ошо машинеден чыгып атканда кантип басасыз дейт. Баса албай барып туруп анан басып кетесиз дейт туура. Ошондо бул жак башка ойлойт экен, буга бут кереги жок экен. Кыймылдатпайлы коеюн деген сыяктуу болуп турбайбы? Чын эле ошондой болот. Эгерде бир орган иштебесе, аны иштетпесе, анда ошол орган акырындан бир башынан алсыз боло баштайт, андан кийин уже керексиз болуп калат. Ооба. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде сизге бир мүчөңүз бар болсо, органыңыз бар болсо, ошону иштетип туруш керек. Мен сыяктуу. Мен сыяктуу. Эгерде иштеп окуп турса, бирдеме үйрөнүп турса, кошумча бир. Мээси да иштеп турат, туура. Мен бул сиз айткан артрит же артрозго эле эмес, баарына эле байланыштуу. Ошол эле флебит, азыр флебологдор көп, мурда жок эле да. Азыр флебит деген оору пайда болду. Андан башка жүрөк оору, деги эле кыймыл баарына эле керек экен да анда. Кыймыл, аз кыймылдаактан пайда болот. Дагы кандай себептер болот? Биринчи ошо эгерде гиподинамия деп турган болсок, аз кыймылдоо. Экинчиси бул ушу тамактануу маселеси. Кандайча тамактануу? Тилекке каршы ушу Кыргызстандын культурасы, Кыргызстандын тамактанган диетасы ушу артрозго мындай жакшы мындай терс таасир берет, жаман таасир берип турат да. Анан кийин суставтарга, биздин муундарга. Ооба. Ушу азыркы учурда негизи биз камырга жакынбыз да. Камыр же болбосо ошого байланыштуу нерселерге ушу глютен, камыр. Этчи? Эт да жакшы. Эт да. Мен эттин артрозго жаман таасири бар деп айта албайм. Ал жакшы, баары ченемдүү болуш керек да, нан да ченемдүү. Кан тамырларга жаман таасир эте турган бүт азыктардын баары ушу муундарга дагы, баардык органдарга дагы таасир этет. Мен ушул жерден сизге да кошумча айтып коеюн, как врач катары, бир эле нан эле эмес, жанагы ичимдиктер, суусундуктар, жана аттарын айтпай эле коеюн, энергетиктер, бүт эле кола, мола, фанта дегендер, башка эле бир муздак чай дегендер бар экен. Ошонун баары таттуу, калориясы көп, торт, всякие там пирожныйлар, ошонун баары зыянга. Албетте. Азыр ушу культура питания деп коебуз, ушу тамактануу культурасы акырындан өзгөрүп келатат. Бул жакшы тарапка өзгөрүп келатат. Бирок мурда ушу билип билбей эле толтура нерселерди эле жей берген адамдар көп болчу да. Азыр уже тандап баратат. Тандап баратат, Ооба. Негизи арабызда жакшы мындай нутрициологдор пайда болду. Ушуну чагылдырган адамдар пайда болду. Ушу интернет тармагында көп туура тамактануу эмесин тармагын өнүктүрө турган адамдар
көбөйүп атат да. Ошо жакшы. Мен дагы бир кошумчалап коеюн. Жакында бир ушундай бир иш чара болуп, Супара кафесине бардык. Эми ошол Супара кафесинин ээси кыргыздын тамактарын көрсөтүп берди. Баягы эле талкан, сары май, анан кийин сүзмөдөн, сүт азыктарынан, эттен, мисалы мен өзүм тоого барганды жакшы көрөм. Ошол бир сонун эмеси жакты. Этти бышырып туруп, аябай майдалап, гүл азык кылып, ошону порошок катарында анан ысык сууга салып, чалып жей берсе болот экен. Эми биздин өзүбүздүн кыргыздын илгерки тамактарынын баары тең ушу нутрициологиянын эле эмеси келип чыкты. Мисалы кички балдарга тез тамак жасай турган бардык курамдарын көрсөтүп берди. Анан ошондо ойлодум, ошо Супарада иштеген деги эле Шоронун компаниясы аябай баркытуу эмеспи? Дагы бир жолу баалап койдум да, ушундай патриоттор депчи, өзүбүздүн продукцияны колдойлу деп. Ооба, ушу жаратылыштан келген натуралдуу продуктылар менен колдонгон ушу албетте жакшы. Мисалы сиз өзүңүздүн балдарыңыз бар, таттуу жегиси келгенде эмне алып бересиз? Биз аракет кылабыз таттуу алып бербегенге, көчөдөн ар кандай. Мисалы жана Баткендин өрүгү кандай даамдуу, ошол жерде деле сахар баягы таттуу бар да, углеводдор бар. Ошо натуралдуу азыктарга бергенге аракет кылабыз. Ооба, туура. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр дагы сиздин айткан, сиз үлгү болчудай сөздөрүңүздү кабыл алат деп ойлойм. Рахмат. Ошо экинчиси. Эки себеп айттык, үчүнчү. Тамактануу болсо, үчүнчүсү бул жашап аткан учурда келген травмалар да. Травмалар. Мисалы үчүн келген пациенттерге кээ бирлер айтышат, мен ошо 10 жыл мурун же 5 жыл мурун аварияга кабылдым эле, же болбосо тоодон келатып куладым эле, же болбосо чалынып кеттим, же футбол ойноп атып кырсык болуп ошо дароо эле ушул травманын кесепети болуп, артроз болуп өнүгүп кетпейт. Бирок ошо травманын кесепетинен тизени кармап турган, тизеге мындай турумдук бере турган связкалар же болбосо мындай тутамыштар азайып калгандыктан, же болбосо алсыз болуп калгандыктан кийинирээк ушу стабилдүүлүгү жоготулуп, муну уже кошумча иш аракет кыла баштайт дагы, ошондо сүрүлгөнү көбүрөөк болуп анан таасир этет. Ошон үчүн эртерээк текшерилип. Албетте, травма болоору менен эле дароо эле дарыгерге кайрылыш керек. Специалистке кайрылыш керек. Анткени ал башында көп деле таасир этпеши мүмкүн. Ошо ооруп андан кийин 1-2 жумадан кийин ооруган кетип калышы мүмкүн. Бирок анын кесепеттери чоң, осложнениялар дагы бар. Ошондуктан биринчи орунда ушу канчалык катуу травма болду экен, канчалык көп связкасы үзүлдү экен, ошону аныктап туруп, ошого жараша дарылоо жасаш зарыл да. Так, биринчи гиподинамия, экинчи диета, үчүнчү мына эрте кайрылуу. Төртүнчү деп айтып кетсек болот, бул кошумча оорулар. Бир гана артроз өзүнчө мындай первичный деп коет эмеспи, алар пайда болбостон вторичный артроздор да бар да. Ушу вторичный, ошонун арасына жанагы травма да кирет, анан башка оорулар да кирет. Мисалы үчүн сахарный диабет, псориаз же дагы башка гипертензия болезнь, ожирение да, ожирение в первую очередь, наверное, один из таких. Кошумча болуп, анан чогулуп атып, анан вторичный же третичный болуп эле кошулуп кете берет. Артроз сопутствующий болот да. Мына сиз айтып атасыз, ушуларды кандайча сиз диагноз коесуз? Көрүп туруп эле коесузбу же кандай? Ушуну айтып берсеңиз. Негизи артроздун диагноз коюунун шарты оор эмес. Оңой эле койсо болот. Бир гана рентген тартсаңыз болот. Эң биринчи кайрылганда биз дароо эле поликлиникадан биринчиден карайбыз. Клинический осмотр деп коет, ошондон көрөбүз. Аныктайбыз да эмнелери бар экен, стабилдүүлүгү барбы, жокпу. Анан кийин шалактабайбы, анан кийин булчуңдардын күчүн көрөбүз, булчуңдар күчтүүбү, күчтүү эмеспи. Анан дароо эле УЗИ тартабыз. Эгерде УЗИ бар болсо, поликлиникада сразу тартса болот. Ошондо тизенин ичиндеги суусу барбы, жокпу, суюктук көппү, азбы.
көңдөйүндөгү сыйыктык деп катар муун көңдөйүн сыйыктыгы. Анан тиги связкаларындагы УЗИден жакшы көрсө болот. Анан дароо эле рентгенге жөнөтөбүз. Ошо рентгенден кемирчегинин канча калганы көрүнөт. Бирок рентгендин түрлөрү бар. Биз деген артроз дегенде ушу көбүнчө салмакты көтөргөн муундарды айтабыз да. Жан баш муун, тизе муун жана кызыл ашык муун. Чоң муундарды Анан нагрузка менен же болбосо турган абалда тарткан рентгендер. Эгерде адам отуруп алып тартса, анан кийин келсе артроз жоктой болуп көрүнөт да. А эгерде адам турганда тартса, ошондо салмак менен тизени басканда ошо кемирчектердин үстүнө туруп калат адам. Ошондо рентгенге тартканда көрүнөт. Мынча кемирчек калыптыр, мынча кемирчек жок экен. Ошону аныктап туруп айтабыз. Биринчи, экинчи же үчүнчү деңгээл деп. Жана сиз айтып кетпедиңизби? Кошумча оорулар депчи, мисалы ошол эле остеопороз, витамин жетишпегендиктен. Мен бир таанышым айтып калды, ушундай лабораториялык анализ тапшырсам, менде кальций жетишпейт экен, витамин D жетишпейт экен деп анан ойлоп койдум. Азыркы лабораториялардын мүмкүнчүлүктөрүн, ушуларды текшергенге сиз ошолорго кандай карайсыз? Аларга да мен жакшы мындай ойлойм, алар ушу келечекте боло турган нерселер депчи. Бирок мисалы үчүн артрозду биринчи деңгээлде кое турган болсок, бул дароо эле поликлиникадан койсо болот. Эң биринчи жолу пациент кайрылганда эле дароо эле аябай кымбат, аябай каражаты жок адамдарга сразу эме кое турган болсок, МРТ тартып кел, же болбосо там витамин D'ни көрөлү, же витамин К минералдарыңызды көрөлү, анан кийин остеопорозду көрөлү деп баарын эле жөнөтүп салсак, анда мындай пациенттин көңүлү калып калат да, анан кийин баарын аткаргысы келбей калат. Анан бирок мен сиз менен бир эмне деп коет, полемикага киргим келип атат. Пациент өзү тандасын. Бирок биз доктор катары айтышыбыз керек, могуларды өтүп койсоңуз жакшы болот эле деп. Анткени баягы оорунун түрлөрү болот, дифференциальный диагностика жасаш үчүн, балким чын эле баягы явление остеопороза болуп аткандыр, ушу витамин жетпегендиктен же баягы генетика, ушунун баары. Чынында эле биз врачтар баягы пациенттин арзан болсо экен деп, бирок өзүбүздү обезопасить эте албай калабыз да. Ошо анан бул жаман врач экен деп кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына уреки анализдердин баарын тапшыр деп, мен ушуну көп башка жака окууга барганда көрдүм да. Врачтар баягы өзүн мынакей ушул анализдерди тапшырыш керек. Бирок мынаулар негизгилер деп айтыш керек деп ойлойм. Туура деп ойлойсузбу? Эң туура бул негизи протокол деген сөз бар. Ошо протокол боюнча бүт баарын тапшырыш керек. Анткени баягы биздин убак өттү, элибиз Кудайга шүгүр жакшы жашайт. Анан кийин биринчи байлык ден соолук деп биздин подкасттын айткандай, биздин баягы бир эме бар да, мен ушул акчаны тойго алып барайын же бир нерсе алайын деп, алтын балтын алайын же оокат алайын дегенден көрө эң биринчи ден соолугуна сарпташ керек деген эмени биз врачтар ушуну түшүндүрүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени орустар айткандай, здоровье не все, но все без здоровья ничто. Ооба, туура айттыңыз. Эже биз артроз жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин биз билебиз, бул деген мындай хроникалык оору депчи. Демек пациент сизге бир жолу келбейт. Сизге 2 жолу, 3 жолу жылдап келе турган пациент да. Андыктан эң биринчи жасай турган нерселерди биринчи орунда жасаш керек. Анан кошумча келе турган нерселерди анан улам кошула берет да. Мисалы үчүн пациент бир келери менен эле дароо эле бүт анализдерди, бүт МРТ ошондо 20 000, 50 000ге чейин сразу эле коротуп салбастан. Түшүнүктүү, тактика врача да. Тактика врача. Эмне кылабыз? Биринчи рентген тартабыз, бул биринчиден арзан, анан бат. Ошондо гана сразу эле дароо эле диагноз билинет. Ошол диагноз менен пациент уже айтып калат, ооба менде артроз бар экен, ушуну мен кабыл алдым деп. Анан кийин дарылана баштайт. Айырмасы жок. Биздин поликлиникаданбы, башка поликлиникаданбы дайырланып баштаганда улам ал баары бир деле ар кандай анализдерди улам тапшырат.
ооба болгондо дагы бир жылда 2 жолудан кээде мүмкүн 3 жолудан ооба тапшырышы мүмкүн. мүмкүн сиз айткандай кандайдыр бир инфекция бардыр, иммунитетти ослабливать эткен. Ошондой случайлар канча жолу болду. Биз пациентти аяп анализин жазбай койсок, анын башка инфекциясы бар экен. Ушундай болуп калат. Ошон үчүн Туура башында эң биринчи келгенде биринчи консультация аябай маанилүү. Ошондо эгерде сиз ушул инфекцияга күмөн кылсаңыз, анда сөзсүз түрдө кан анализин да тапшырыш керек. ооба. А канча инфекциялар бар скрыто протекает. Билбейсиң, көрбөйсүң. Жакшынакай көрүнөт, а в самом деле ошол инфекция бар. Эң аянда гана Ооба, жөнөкөй эле анализдин жыйынтыгына жараша эле, анда кымбат деле эмес, арзан эле общий анализ тартып тапшырып коюп эле, ошондо туура айтасыз. Лейкоциттер барбы, санын көрөбүз союу дагы. кандай, Анан аныктайсыз. воспаление бар экен деп, болгон экен. Же болбосо азыркы учурда көп кездешип атат, бул реактивный артрит деген диагноз. Бул эмне деген сөз? Бул жакын арада пациент ушул вирус инфекциясын ооруган да. Мисалы үчүн 1 ай мурун, 2 ай мурун ушу ковид болдум эле, анан же болбосо бир вирус грипп болуп жөтөлдүм эле, температурам болуп бүтүп калды эле, бирок азыр муундарым ооруп атат деп келет да. Андай учурда ушу реактивный артрит деген диагноз коюлат. Анда ошо общий анализ крови реактивный биологду назначить кыласыздарбы сиз? Ооба, эгерде ушу биз ревматология тарапка жакын бир пациент көрө турган болсок, ошого күмөн кыла турган болсок, анда биз кошумча ревматологдун консультациясын анан ошол сиз айткан бул бирден бир дагы бир себеп турат, ревматизм оорусу, албетте. Мына биздин пациенттер ошол жөнүндө да билиш керек. Негизги, мисалы менин тизем ооруп калды дейли. Мен ошол ооруп аткан кезде эмне кылышым керек? Кандай мазьдар менен сүйкөнүшүм керек? Кандай дары ичишим керек? Доктурга барбай деле койсом болобу? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Тизе ооруганын себептери көп. Анан биз дароо эле бул тизем ооруп атат да, демек менде артроз экен деп айткандан алыспыз. Дароо эле артроз деп айтканга болбойт. Аны сөзсүз түрдө бир жабдыктар менен далилдеш керек. Бул УЗИ болобу, МРТ болобу, рентген болобу, КТ болобу, ошол менен аныкталат да. Бирок ага чейин мындай күмөн кылсак болот. Эгерде адам тизеси биринчи жолу ооруп баштаса, анан кийин ошо менен дароо эле кайра айыгып кетип, ооруп айыгып кете турган болсо, эч кандай колдонбой эле же болбосо бир аз басып койсо, бир аз тоого чыгып койсо, бир аз ооруп калса, бул кээ бир учурларда мындай боло турган нерсе. Ооба. А эгерде ооруганы көпкө чейин созулса, же болбосо 1 ай эмес 2 ай, 3 ай бойдон ооруй берсе, анан эртең менен туруп тизесин кыймылдай албай калса, же болбосо көп машинеде отуруп же кыймылдап отуруп анан турары менен эле тизеси кыймылдабагандан кийин отуруп бир аз баскандан кийин жакшы болуп жазылып кетсе, анда бул ушул врачка бара турган учур келди деп айтсак болот. Мен сизден мисалы мен Нарында жашайм же Баткенде. Сизге келгим келсе, сиздин приемуңузга келгим келсе, бирок жолго 1-2 күн кетип атат, 3 күн кетип атат. Ошол убакта эмне кылышым керек? Ошол жөнүндө. Эгерде артроз жөнүндө сүйлөшүп турган болсок, бул негизи хронический илдет болуп атпайбы? Анан бул 1-2 күндүн ичинде эч кандай өрчүндөп кетпейт. 2 күн болобу, 1 жума болобу, чыдай берсе болот. Эгерде ооруганы чыдатпас болсо, Диагноз коюлганга чейин деп атам. укталбай аткан болсо, анда өзүн кыйнабай эле мындай ооруну баса турган бир дары ичип алса болот. Сөзсүз түрдө дарыгерге келип, анан кандай дары деп айтыш керек жок. Бирок биз бир нерсени айткым келет. Негизи бизде ушу Кыргызстанда ушу аябай мындай көп кездешет да. Бул кошунам бул дарыны иштеле, андан кийин бул кытайский дары, бул чөптөн жасалган экен, натуральный экен деп аптекада сатылбаган дарыларды ичишет да. Бул аябай жаман көрүнүш. Анткени көбүнчө учурда ушу дарылардын таасири жакшы да. Эгерде алар жакшы таасир берсе, көпкө чейин оорутпай койсо, анда бул курамында бир нерсе бар. Көбүнчө учурда бул гормон. Ошол эле гормондор, Ооба, гормондор атайын ичинде салынышат да, бирок алар аптекага сатылбайт. Эмне үчүн? Аптекадан аларды бербейт. Алар текшерүүдөн өткөн эмес. Анан тияктан алдым, мечиттен алдым, анан тиги колунан алдым, анан кошунадан алдым деп алып ичишет. Ооба, менде ушундагы
кабыл болгон бир жака барсам, мага ушул доктур аябай сонун, доктур эмес экен, ал деги эле доктур эмес экен, врач эмес экен, бирок табып деп айтылат го эми, табып аябай сонун жардам берди, кытайский сонун дары алып келет экен дейт. Кандай дары экен, мен көрсөм болобу десем, окусам баягы латынча жазылып турат. Баягы гормон дары экенинчи, деп түшүнүктүү. Ал убактылуу жардам берет да. Албетте, ал ичип аткан учурда жардамы аябай жакшы. Өзгөчө биринчи жолу ушул дарыларды ичип баштаганда сонун эффект болот. Анан кийин арадан бир ай өтөбү, 2 ай өтөбү, анын таасири азая баштайт. Ал бир гана ошо тизелердин эмес, башка ички органдардын иштешине терс таасири бар да. Андыктан ал дарыларды, аптекада сатылбаган, текшерилбеген дарыларды ичүүдөн Алыс болгула. Алыс болуш керек. Туура. Эмнегедир ушу коңшу айтты, же тигил айтты, ага жардам бериптир. Туура, мүмкүн ага жардам бергендир. Мүмкүн ал дагы эле жардам берсе деле жакшы. Убактылуу жардам бергендир. Же болбосо мен ал киши менен окшош эмесмин да. Меники башкача. Ошон үчүн доктурга эле келиш керек. негизи артроз эме болуп аткандыктан, мындай улгайган адамдарда көп кездешкендиктен, аларда бир гана артроз эмес да, белимде ооруйт, башымда ооруйт, жүрөгүмдө ооруйт, ичимде ооруйт, кабыргамдын ичинде ооруйт деп айтышат да. Бирок ошол дарыны ичкенде баардыгы басылып калат да. Анан алар аябай жактырат ошол дарыларды. Андыктан андай болсо дагы, жактырса дагы, ал андай белгисиз атындагы же болбосо көзөмөлдө алынбаган дарыларды ичпегенге чакырам баарын. Ооба. Андан жаман таасир этсе дагы жөнөкөй эле уже белгилүү мындай кетанал болобу же мындай ибупрофен болобу, ошолордон ичип эле 1-2 күндүн ичинде дарыгерге кайрылса, ошол дароо эле ушунун натыйжасын же болбосо ушунун себебин аныктап туруп, анан ошо натыйжасына таасир эте тургандай дары жазып берет. Айтыңыз. Эгерде ошол дары ошончолук жакшы болсо, кийин да эч кандай баягы побочный действиясын бербесе, анда бардык аптекага эле чыкпайт беле, баарына эле сата бербейт беле. Демек, ал дарылар кийинки зыянын келтириши мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу биздин көрөрмандар, өзүңүзгө, туугандарыңызга ошону айтыңыз. Белгисиз дарыларды ичкенге болбойт. Аны сөзсүз аптекадан алыш керек. Аптека болсо, аптека дарылар баягы өкмөттүн контролунан өтөт, уруксат берилет. Туура. Туура айттыңыз ошону. Демек, анда мына дарылоо жөнүндө айтып кеттик, Ал эми монча дары, мындай таблетка деп индивидуально болгондуктан, только врачка келгенде ар кимине өзүнө жараша дары жазылып берилет. Эми болсо ушул ооруларды кандайча алдын алсак болот? Дагы бир жолу айтып кетейин. Аябай маанилүү суроо. Алдын алуу же профилактика ушул артрозго эң жакшы таасир этет да. Артрозду качан башталат, качан ооруп баштайт, биз күтпөшүбүз керек. Алдын ала эле 30 жашка, 40 жашка толгондо эле биз алдын ала ушу кийин 60 жашка чыкканда кыйналбаш үчүн же кыйналбай турайын деп булчуңдарга күч кубат бериш керек. Бул деген көнүгүүлөр. Эгерде эл аралык саламаттык сактоо уюмуна таянсак, алар бир жумада жок дегенде 3 жолу 40 мүнөттөн көп мындай нагрузка кылуу деген рекомендация берилет да. Бул бүт баарын артрозго гана эмес, баардык адамдарга. Баардык органдарга, Баардык органдарга таасир этет. Демек, адамдарга. анан 40 мүнөт дегени ал мындай катуураак нагрузка деген сөз да. Мындай биз баскан эмес, басып 40 мүнөт бул жетиштүү эмес. Эл аралык саламаттык сактоо уюму 3 критерий берген. Биринчиден, бир жумасына 3 жолудан кем эмес. Экинчиден, 40 мүнөттөн кем эмес. Үчүнчү, жүрөктүн согушунун частотасы, тездиги 130дан көп болуш керек. Демек, жөн эле басып коюш бул аздык кылат да. Эгерде сиз басканда жүрөгүңүздүн согушу минутасына 130 болсо, анда жакшы. Баса бериңиз. Эгерде сиз жетишпесе, эгерде 90, 80, 100 боло турган болсо, анда бул жетишсиз эмес. Анда бир аз ылдамдыгыңызды кошушуңуз керек.
эң жакшы. Ал үчүн жанагы сааттарды алыш керек баарына, негизи аларды эсептей турган жабдыктар көп, толтура, браслеттен баштап, телефонуңузда деле бар. Эчтекеңиз жок болсо, жок дегенде саатыңыз болуш керек, секундомер менен. Биягыңыз менен же болбосо биягыңыз менен пульс менен эле текшерип койсо болот. Ошондо канча согуп атканын уже билип каласыңар да. Эң жакшы. Мисалы ушул эл аралык бүткүл дүйнөлүк эл аралык уюмдун сунушу деп айттыңыз, мен үчүн да белгисиз болчу. Мен ойлочумун, бассам, мен дагы физкультура менен жасаганда ойлочумун да ушул жетиштүү го деп, көрсө 130 ашык болуш керек экен. Бирок үстүңкүдө чеги бар, анысы эсимде жок тилекке каршы, бирок 130 кем эмес болуш керек. Эгерде 130 кем болсо, бул жүрөк азыраак согушу болот, анан кийин бул булчуңдарга да азыраак таасир этет, анан мындай сердечно-легочная тренированность деген термин бар да, ошолорду өнүктүргөн. Өнүктүрүш үчүн 130 көрүп болуш керек. Мындай карап отурсак, көп ооруларды кыймыл жеңет экен да. Кыймыл, туура тамактануу, көңүлүң ачык болсо, ошонун баары тең негизги дарылоочу себептер экен да. Ошол эле бүткүл дүйнөлүк эл аралык бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмеси, определениясы ошо ден соолук деген эмне деген, бул биринчиден физикалык ден соолук, бул биздин органдарыбыз туура иштейт, көзүбүз жакшы көрөт, баары жакшы. Экинчи бул деген өзүбүздүн психикабыз, психоэмоционалдык, бул өзүбүздүн мындай психоэмоционалдык проблемабыз жок, илдетибиз жок. Үчүнчү бул социалдык да. Эгерде ушу үчөө тең сизде бар болсо, анда сиз дениңиз сак деп эсептейсиңер. Эгерде бирөөсү эле жок болсо, мисалы үчүн сиз коңшуңуз менен жамансыңар, туугандарыңыз менен жамансыңар, же болбосо урушуп, же болбосо жаман мамиле болсоңуз, уже сиздин дениңиз сак эмес. Же болбосо психологический бирдеме болсо, көзүңүзгө бирдеме көрүнсө, же мындай бирдеме болсо, анда да жаман. Бул психикалык, биз ушуну эле байкачубуз да. Биз физикалык деп, мисалы, мен одон айтсам кечиримдүү болор, малдыкы деле, дени сак, эч жери оорубаса, ал физикалык болот, мисалы, эч жерим оорубаса. Бирок менталдык жактан окубасам, үйрөнбөсөм бир нерсеге, мамиле кыла албасам, үйүмдө, жумушумда, анда бул кемчилик болот экен да, анда ден соолук толугу болбойт экен, жакшы. Талай сизге чоң рахмат, өзүңүздүн маегиңиз үчүн чоң рахмат. Мен мисалы, Кудай сактасын, ооруп калсам, мен дайыма өзүмдү ойлойм да, мен сизге гана эле барат элем депчи. Азырынча мен мынакей 65 жаштамын. Сиз айткан кеңештерди колдонуп келатам. Бассам, кыймылдайм, чуркайм. Мына бүгүн эле бир 10 мүнөт тынбай чуркадым. Ошондо баягы тердеп, ушундай жеңилденип калдым. Сизге рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Мына сиз бир эле өзүңүз айткандай физикалык жактан эле чуркап, мына өзүңүз да спортсменсиз, триатлонистсиз, чуркап эле эметпестен, сиз творческий жагынан дагы, менталдык, эмоционалдык, психологиялык жактан да баардык жагынан гармониядагы адамсыз. Мен чынында мактаган жокмун, бул болгонду айтып атам. Рахмат сизге келип бергениңизге. Чоң рахмат. Сизге да чоң ийгилик каалайм. Ушу сиздин башталышыңар өнүгө берсин, чоңое берсин. Рахмат. Мен ойлойм, биздин максатыбыз бир депчи. Анткени бул жерден биз именно бизге келип, мага келип дарылангын деп айтпайбыз. Биз ооруну алдын алып, мына бирөө айтат, неге барам мен доктурга, оорубасам дейт. Ооруганга чейин келиш керек, ооруганга чейин көрүнүш керек. Доктур деген эмне? Сыйкырчы эмес. Ден соолук ар кимдин өзүнүн колунда. Доктур коррекция жасайт, туура медицина алдыга жылып баратат, техника бар, жардам берет, как скорый помощь сыяктуу, Ар бир адамдын өзүнүн колунда да ден соолугу. Ар бир адам
өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликти өзү алыш керек. туура. Врачтын же болбосо дарыгердин максаты ошол эмне илдет бар экенин аныктап, анан кийин пациентти туура жолго коюш керек да, болду. Анан аны сактап калып же болбосо ошонун ичиндеги кан тамырлары бир эле күндө жаман болбойт да. Өмүр бою жаман болуп келатат. Ошонун баарын бир эле тазалап кое тургандай адам эмес да. Ооба. Андыктан жөн эле сеники мындай диагноз туура коюу, анан кийин туура багытка жөнөтүп эле болду. Эң жакшы. Рахмат сизге. Чоң Чоң рахмат.